Кудайдын кереметтүү китеби жөнүндөгү жыйынтыктоочу көрсөтүүбүздө анын автору менен таанышабыз. Чынында муну ким жазган? Муну кагазга түшүргөн адамдар эмес, Кудайдын колу жазган. Бүгүн биз ушул көрсөтүүбүзгө ыйык жазуунун авторун чакырабыз. Ал Ыйса Машаяк. Ал жөн эле тарыхый инсан эмес. Ал биздин абдан муктаж болгон жеке сактоочубуз. Ал дүйнөнүн сактоочусу. Биз бүгүн абдан кереметтүү күндө ушул Галилея деңизинин жээгиндебиз. Биз дал Ыйса устаттын суу үстүнөн басып жүрүп сүйлөгөн жериндебиз. Ал бул жерден өз шакирттерине Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айткан. Бул тууралуу биз жаңы келишимден окуп жатабыз. Ыйса устат Галилеяда көптөгөн кереметтерди жасаган, оорлууларды айыктырган, өлгөндөрдү тирилткен. Мен азыр сейилдеп жүргөн жерден 2-3 чакырым алыстыкта ал чоң кызмат кылган. Бирок билесиңерби, эң кызыгы ошол жердеги адамдардын кээ бирлери андай кереметтүү инсандын чындап болгонуна шектенишет. Алардын ою боюнча Ыйса устат ойдон чыгарылган каарман, тирүү инсан эмес, кандайдыр бир уламыштын каарманы. Кантип ушундай болушу мүмкүн? Бул жерде, бардык жерде аны болгон эмес деп эч ким айта албайт. Анын жашаганынын белгилери бардык жерде. Мамлекеттин маданияты, археологиясы менен архитектурасы, жада калса жерлердин аталыштары да далил катары Ыйса жөнүндө айтып жатышат. Андан тышкары, дүйнөдөгү жыйындар ушуга чейин кантип сакталмак? Адамдар жомокту ээрчишип, болбогон нерсе үчүн өз жандарын беришкенби? Менимче андай эмес. Чынында Ыйсанын шакирттери болуп дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдар аны ээрчип жүрүшөт деп жазган Иосиф Флавий менен ошол замандын башка авторлору. Бул эч кандай уламыш же жомок эмес, бул чындык. Ыйса жер үстүндө чыныгы каны бар адам денесинде жүргөн. Ал бүгүн да адамдардын жашоолорун өзгөртүп жатат. Ыйса ушул жерде өзүнүн көбүнчө убактысында Галилеядагы көпчүлүккө кызмат кылган. Адамдардын Ыйса жөнүндөгү ойлору көп жылдар бою өзгөрүп келген. Алардын 2-3 себебин карап көрөлү. Балким силер таң калышыңар мүмкүн. Бирок кээ бир адамдар Ыйсаны жаман адам деп эсептешчү. Албетте алар мыйзам окутуучулар менен динчилдер эле. Балким 20-21 кылымдарда да Ыйсаны теңине албаган адамдар жетиштүү болгону силер үчүн абдан таң калыштуу болушу мүмкүн. Алардын ою боюнча, ал адамдарды алдап, көз боёочулуктун жардамы менен адамдар артынан ээрчигендей кылган. Бирок жаңы келишимдеги далилдер мындай ойдун туура эмес экендигин тастыктайт. Анткени Ыйса четке кагылгандарга кызмат кылган, кичинекей балдарды түшүнгөн жана сүйгөн инсан эле. Ал бул жашоодо кыйналгандарга колдоо көрсөткөн. Эгерде аны көз боёочу жана алдамчы киши катары көрсө, анда анын кылган иштеринин эч кандай мааниси жок. Эгерде ал адамдарды алдап жаткан болсо, анда аны коркунучтуу жазага тартаарда ал эмне себептен жок ката кетти деп ачыкка чыккан эмес. Жок, адамдар калп үчүн өлүшпөйт. Ыйса эч бир адамды эч качан алдаган эмес. Буга карама каршы ойдогу да адамдар жок эмес. Алардын ою боюнча Ыйса жакшы адам болгон. Аны жакшы адам болгон дешет. Ал жакшы нерселерге үйрөтүп, адамдарга кам көргөн. Анын артынан ээрчигендерди ал шакирттерим деп айтчу. Ыйса аларга жакшы мамиле кылчу. Аларга кам көрчү. Кардачтарга тамак берип, оорлууларга көңүл бөлгөн жакшы адам болгон. Бирок Ыйса устатты сүрөттөгөнгө жакшы деген сөз жетиштүү эмес. Ал андан көп эсе жогору. Ыйса устат тууралуу ыйык жазуудан билгенибиз боюнча, ал жакшы адам деген сөз анын ким болгонун сүрөттөй албайт. Жаңы эле өзүбүз көргөндөй, Ыйса Машаяктын ким болгонун толугу менен сүрөттөп айтып бериш үчүн чоң сөз байлык керек. Эми биз билдик, ал жаман болгон эмес. Бирок ошондой эле аны жакшы деп сүрөттөй албайбыз. Анткени Ыйса жөнүндө билгенибизге таянсак, ал сөз менен анын кандай болгонун толук айтып бере албайбыз. Биз ал жөнүндө ойлондук. Биз Ыйсаны кантип сүрөттөсөк болот деп. Ал кандай болгон? Кайрадан сурообузга кайрылсак, ал жакшы болгонбу же жаманбы? Биз көргөндөй эле ал жаман адам болгон эмес, бирок аны жакшы деп да айткан жетиштүү эмес. Мындай сүрөттөө эч жетиштүү эмес. Кээ бир адамдар аны акылынан айныган адам деп эсептешкен.
Рим империясынан коркпостон дагы ким ошентип баш көтөрүп өз максатына багыт алмак? Кайсы акылынан тайган адам өзүн ушундай алып жүрмөк? Биз азыр Ыйса устаттын дүйнө жүзүндө эң белгилүү болгон насаат сөзүн айткан Исраилдагы тоонун үстүндө туруп алып, биз ушул көрсөтүүнү тартып жатабыз. Ал насаат теология, философия жана этикалык терең мааниге ээ. Ушунчалык мааниси терең маалыматтын сапаты эң мыкты окутууну акылынан адашкан адам түзө алмак эмес. Жок, бул мүмкүн эмес. Ыйсанын ушул жерден бир нече метр аралыктагы жерде айткандай насаатты акылсыз адам эч айта алмак эмес. Ошентип отуруп, биздин бир гана тандообуз калды. Демек Ыйса Машаяк чындап эле Кудайдын уулу. Мен билем, бул таң калаарлык, бул чындык. Бирок бул эң сонун чындык. Бул чындык Ыйсанын окутуусун эң жакшы түшүндүрөт. Ал Ыйсанын мүнөзү менен кереметтерин түшүндүрөт. Ошол бир инсан, толугу менен адам. Жана ошондой эле Кудай. Бул Ыйсанын айткандары менен кылгандарын эң жакшы түшүндүрөт. Бул эң сонун, анткени бүгүнкү күндө бизге бул дүйнөдө эң керектүү жалгыз нерсе бул анын жашоосу, өлүмү жана кайра тирилиши. Ал адам болгондуктан өзүн бизге окшоштурат. Ал ошондой эле Кудай болгондуктан чексиз күчкө ээ. Ал бизди да дүйнөнү да өзгөртө алат. Биз Исраилда табылган синагогалардын эң байыркысында турабыз. Эң эле толкундандырганы Ыйса ушул жерлерди кыдырып жүрүп адамдарды үйрөткөн. Бирок Ыйса көпчүлүк үчүн жөн гана окутуучу болгон, тарыхый инсан болгон. Ал эми машаякчылар Ыйсанын тирүү экенин билишкен. Эгерде бул таштар сүйлөй алышканда, албетте алар ушул жээктерде жашаган жана окуткан инсан тууралуу айтышмак. Бирок машаякчылар үчүн Ыйсанын бардык адамдардын күнөөлөрү үчүн айкаш чыгачта өлгөндөн тышкары 3 күндөн кийин кайра тирилгени абдан маанилүү. Аны адамдар көрүшкөн, алар өзлөрү күбө болушкан. Ал эч кандай элес эмес эле. Ал жасалма эмес. Ыйса чындап эле өлүп, чындап эле кайра тирилген. Ал бүгүн деле тирүү. Булар ойдон чыгарылган эмес, жомок эмес, тамсил эмес, уламыш эмес. Ыйса устаттын денеси өлүк болчу. Ал ушуга окшогон таштан жасалган үңкүрдө жаткан. Бирок 3-чү күнү ага кайра жан кирип, мүрзөнүн ичинен ал тирилип чыккан. Ал тирилди дегенибизде анын денесинин жанданганын гана айткан жокпуз. Бирөөнүн оюнда же элесинде тирилди деген жокпуз. Бирок ал чынында тирүү жана асманда падышачылык кылып жатат. Жана дүйнө жүзүндөгү өзүн машаякчы деп эсептеген адамдардын ичинде жашайт. Эми өлүмдөн кайра тирилүү биз үчүн мүмкүн нерсе. Анткени биринчи кылымда тирилген Кудай адам мүрзөдөн тирилип чыгып, бүгүнкү күндө да тирүү. Ошентип биз Кудайдын кереметтүү китеби аттуу көрсөтүүбүздүн соңуна келдик. Биз ыйык жазуудагы Кудай жөнүндө билдик. Биз бул китептин негизги каарманы Ыйса тууралуу билдик. Анын авторлору ыйык рухтун жетегинде жазып, дүйнөгө таратышканын билдик. Бирок ыйык жазуу сандарга, адамдар менен жерлерге, кызыктуу фактыларга толгон жөн гана тарыхый китептерден жогору болсо, анда балким биз анын автору менен таанышышыбыз керектир. Аны кантип кылсак болот? Биздин сүйгөн Кудайга жашообуздун канчалык адашкан жолдо экенин, анын жардамына муктаж экенибизди айтышыбыз керек. Биз анын жардамысыз өзүбүздү өзүбүз сактай албаарыбызды кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан биз тобо кылуудан баштайбыз. Ага канчалык муктаж экенибизди Ыйсага айткыла. Андан соң силер жашооңордогу катачылыктарды мойнуңарга алып, кетирген күнөөңөр үчүн кечирим сурагыла. Баарын жаңы барактан баштагыңар келгенин айтып, Ыйсаны өз жашооңорго чакыргыла. Ошондон кийин Ыйса бул турган Галилея деңизинин ортосундагы ыйык жерде жашап өткөн жөн гана тарыхый инсан катары калбайт. Биз жаңы келишимдин беттеринде окуганыбызда эле Ыйса жерде өзүнүн чоң кызматын кылган, бирок ал андан да жогору. Ыйса жаңы келишимдин барактарынан чыгып, биздин акылыбызга, жашообузга жана жүрөгүбүзгө киргиси келет. Ыйса устат, силер көптөн күткөн инсан катары ушул көрсөтүүлөрдүн убагында силердин куткаруучуңар, теңириңер жана досуңар болуп калса эң сонун болмок. Ал биринчи кылымда гана эмес, ал 21-кылымда да биздин жашообузду өзгөртүүдө. Ошентип бул китеп
ыйык жазуу жалпы дүйнө жүзү үчүн, бирок эң биринчиден биз үчүн Кудайдын кереметтүү китеби болуп калды. Кудайдын таң каларлык китебинин беттериндеги саякатыбыз аяктап калды. Эми биз бул саякатыбыздын эң маанилүү жерине жыйынтыктоого келдик. Ыйса өзү ким болгон? Анын мүнөзү кандай эле? Ал болду беле? Биз аны кантип түшүнсөк болот? Изилдөөбүздүн натыйжасында Ыйса Кудай экенин түшүндүк. Кудайдын кереметтүү китеби анын автору менен жекеме-жеке таанышып, анын кабарын изилдегенге чакырат. Биз бул жашоодо да, өлүмдөн кийин да ар дайым аны менен бирге болушубуз үчүн ал биз менен таанышкысы келет. Биздин ишеним аркылуу куткарылышыбызды каалайт. Ыйсаны таанып билип, аны менен бирге өмүр сүрөбүз. Анткени биз ыйык жазуунун автору менен тааныштык. Анын аты Ыйса. Силер эми ыйык жазууну изилдөө коому деген эмне экенин билдиңер. Адамдар ыйык жазууну изилдеш үчүн чогулушуп, ачылыштары менен бири-бирине бөлүшүшөт. Бул силердин ыйык жазуудагы кереметтүү саякатыңардын башталышы гана деп ишенем. Ошондой эле өзүңөр жашаган жерлерде ыйык жазууну бирге изилдегенге машаякчыларды табасыңар деп үмүттөнөм. Кенеңирээк маалыматты биздин сайттан таба аласыңар. www.communitybiblestudy.org. Эми силердин дүйнө жүзүндө чоң үй бүлөңөр бар.